23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү болуп эсептелинет. Биринчиден, китеп деген эмне? Китеп бул көлөмдүү маалыматты сактоонун, аны муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим, билим, маданият, адабий, көркөм чыгармаларды жыйылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Ал коомдук мааниге ээ. Алгачкы китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага уштуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып, отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китеп түзүлгөн. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактачалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлар кыл калемди тушкам алып жибекке жазышкан. Байыркы Египетте таш такталарга чегип китеп жазышкан. Кийин алар папирус ойлоп табышкан. Камыштын сөңгүгүн жалпайып тартып, бири-бирине улаштырып, узундугун 10 метрге жеткен тасма жасашкан. Жазуу жазылган мындай тасманы түтүк кылып оруп жазышкан. Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу каражаты катары байыркы Греция менен Римде да дээрлик 2000 жыл пайдаланылган. Кийин Кичи Азиядагы Пергам падышалыгы учурунда жаңы жазуу материалы катары айбанаттардын терисинен пергамент жасалган. Египеттин Александра шаарындагы китепкана байыркы дүйнөдөгү эң чоң китепкана болгон. Аны дүйнөнүн 7 кереметинин бири деп аташкан. Азыркы учурда электрон форматта жасалган китептер электрондук китеп, ал эми аудио форматтагысы аудио китеп деп аталат. Учурда Кыргызстанда жылына 1000ге жакын аталыштагы китеп басып чыгаруучу басмаканалар иштейт. Китеп басуу мезгил талабына ылайык. Башкача айтканда, компьютер аркылуу сапаттуу жана тез арада чыгарууга ыңгайлаштырылган. Сейрек китептердин айрымдары бийиктиги 1,5 метрге жеткен зор томдор. Аларды жалгыз киши да көтөрө албайт. Эң кичинекей эргежел китептер да бар. Айрымдары ширеңкенин кутусундай, ал түгүл почта маркасындайлары да учурайт. Китептин пайда болгонуна бир нече миң жыл болду. Бул мезгилдин ичинде анын түрү аябай өзгөрдү. Китеп бизди чексиз космос мейкинине алып чыгат, деңиз түпкүрүнө, атомдун ишине саякаттатат.